Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир тууганым, астыбызда көрүп турган тоо жөнөкөй тоолордон эмес, бул Ухуд тоосу. Бул жөнүндө пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадисинде Ухуд тоосу бизди сүйөт, биз аны сүйөбүз. Ухуд тоосу бейиштин тоолордон бир тоо дейт. Аллах таала баарыбызга насип кылса иншалла бейишке киргенде Ухуд тоосунун ушундай сүрөтүндө көрөбүз. Баарыңарга насип кылсын. Амин. Ухуд тоосуна Hazreti Anas rivayet kılgan bir hadiste kündördün birinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr, Hazreti Umar, Hazreti Osman çıkan kezde Uhud toğusu titrey başlaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Uhud toktog'un, elbette senin üstünde Peygamber, jana Sıddık, Abu Bakr Sıddık, jana iki şahit turadi. Peygamber aleyhisselam bul jerde kelechekte Hazreti Umar menen Osman'dın şahit bolusu jönündө de haber bergendigi, Peygamber'din hak peygamberligi jönündө bir mucize jana haber ele. Al günü Hazreti Ali bir başka cumuşlar men alek bolup buların katarında jok ele. Urmatlı musulman bir tuğanım, Uhud toosunun uzunluğu 7 kilometrege çeyin bolsa, tuğrası kebir jeri 2-3 kilometrege çeyin. Uhud toosunun büyüklüğü 1077 metr bola turgan bolsa, Uhud toosu süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçhidinin 5 çakırım alısıkta jaygaşkan. Uhud toosunun aslında daim umraga, acıga kelgen insanlar ziyaret kıla turgan şahitlerдің мүрзөсү, ал жерде 70 сахабанын сөөгү коюлган. Ал шахиттердин эң улуусу Hazreti Hamza разияллаху таала анху. Урматтуу мусулман бир тууган, Ухуд тоосунун дагы бир өзгөчөлүгү, бул тоодо сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кереметтүү, шарапаттуу каны тамган жер. Пайгамбар ошондой 70 сахабаны жоготуп, жана каны тамган Ухуд тоосунда да Алақан жайып жаратқанға жалбарып, Аллахумма хиди қауми фа иннахум ла я'ламун. Аллахым бұл қауымға хидаят берген, олар түшүнбөстөн, билбестен кылып жатат деп, эч качан пайгамбар башкаларга жаман, каргыш дуа кылган эмес, пайгамбардын канын агызган, сахабалардын канын төгүп, 70-ин өлтүргөн мушриктерге да пайгамбар жакшы хидаят тилеп дуа кылган. Баарыбыз ушул жерге келгенде элибизге, жерибизге жакшы дуа кылып насип этсин. Амин.